Assalomu alaykum do'stlar, mening kanalıma qo'sh kelibsizlar. Bugun biz sizlar менен ушул беретканы токуганды үйрөнөбүз. Өзүңөргө, кыздарыңарга же болбосо билекке токуп берсеңер болот. Бул беретка аябай ыңгайлуу, кийгенде аябай жарашыктуу турат. Баштаганда ушул донышкасынан баштайбыз, тегерекче болуп көрүнүп турган жеринен. Анда эмесе баштасак. Биринчи размери тууралуу айта кетсек, размери ушул таблица боюнча алынат. Баштын айланасын өлчөп алабыз дагы. Менде азыр 51 размерим. 51-ди токушум керек мен азыр кызыма. 51-дин тушун карасаңар 16-2 деп турат. Биз 16-ны деп алабыз жөн эле. 16-ны 1,5-га көбөйтөбүз андан кийин. 1,5-га көбөйткөндө 24 болот. Мен 24 сантиметр донышкасын токушум керек болот. Мендеги азыр кандай жип экенин айтып бере албайм, себеби үйдөгү эле жипти колдонуп жаткан болчумун. Бирок сиздер колдонсоңуздар болот. Өтө жон эмес, өтө ничке эмес жипти колдонсоңор болот. Токуп баштасак, биринчи жипти кармайбыз. Ушундай кылып. Экиге ороюбуз. Бул жагын тартып узунураак кылып койсоңуздар боло берет. Кийин кыркып коебуз. Андан кийин тегерекчеге крючокты киргизебиз дагы жипти тартып чыгабыз. Андан кийин 3 түйүнчүк алып алабыз. Воздушная петля. 2, 3. Бул бир столбиктин санына барабар. Андан кийин 15 столбик с накидом токушубуз керек болот ушул тегерекченин ичине. 1, 2 жипти алабыз, 2 жип болуп калат. Андан кийин тегерекчеге киребиз дагы, жипти тартып чыгабыз. 1, 2, 3. Андан кийин жипти тартып, 2 жиптин ортосунан өткөрөбүз. 1, 2 болуп калат крючоктогу жиптер. Эми дагы жипти тартып, ошол 2 жиптин ортосунан өткөрөбүз. Ушул столбик с накидом болуп аталат. Бизде болду 1, 2, 3, 4, 5. Общий 16 болуш керек. 16-ны токуйбуз. 1, 2, 3. Андан кийин мына биринчи рядда 3 воздушная петля токуганбыз. Ага эмес, андан кийинки столбик с накидке рельефный столбик токуйбуз. Ал үчүн мына ушул столбик с накидке рельефный столбик токуйбуз. Ал үчүн жипти алабыз. Андан кийин мына тешиктен кирип, мына тешиктен чыгабыз аркасынан. Ошондо изнаночный болот. Рельефный изнаночный столбик.
Андан кийинки столбиктин жанындагы тешикке столбик сынакидам токуйбуз жөнөкөй эле. Рельефный эмес, жөнөкөй эле токуйбуз. Андан кийин лицевой рельефный токуйбуз да азыр. Ал үчүн ушул столбик сынакитке бул оң жагынан киребиз дагы, сол жагынан чыгабыз. Ушундай болуп кайталанып кете берет аягына чейин. Сегиз рельефный болуш керек да. Сынап көрөбүз. Мындай карасаңар, мындай дөмпөйгөн болуп калат. Ошолорду сынап көрөбүз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Эми дагы бирөөнү токуйбуз. Бошураак болуп калыптыр. Биринчи ряддагы воздушная петляга акыркы рельефный столбикти токуп коебуз. Андан кийин билинип калат экинчи ряддан кийин кайсынысы оң рельефный, кайсынысы сол рельефный экени. Үчүнчү рядды баштайбыз. 1, 2, 3. Андан кийин сол рельефный кылып токуйбуз. Ушул сол рельефный. Андан кийин жөнөкөй столбик сынакитти сол рельефный кылып токуйбуз. Аркадан киребиз дагы, алып чыгабыз сол рельефный болгондо. Андан кийин оң рельефныйдын алдындагы тешикке столбик сынакидам токуйбуз жөнөкөй эле. Андан кийин оң рельефный столбик.
Эми ушундай болуп кайталанып кете берет. Токуп келдим, эми бириктиребиз. 3 воздушная петлянын үстүнө эмес, андан кийинки столбиктин үстүнө бириктиребиз. Бир, 2, 3. Эми кийинки ряддары деле ушундай болуп кайталанып кете берет. Карап турсаңыздар, рельефныйдын алдында столбик с накидем турат. Ушундай болгондо жип кошулуп кете берет. Бул рельефный. Буларды тескери кылып, рельефный, андан кийин буну дагы тескери кылып токуйбуз. Андан кийин ушул тешикке столбик с накидди токуйбуз. Андан кийин оң рельефный кылып токуйбуз. Ар бир рельефныйдын алдында столбик с накидемди токуйбуз. Ушинтип кайталанып кете берет. Кийинки ряддардын баардыгы донышкасын токуп бүткөнгө чейин. Тескери рельефный. Бул жерге столбик с накидем. Оң рельефный. Бул жерге дагы тескери рельефный, андан кийин столбик с накидем. Сол рельефный. Столбик с накидем, оң рельефный. Жыйырма 4 сантиметр болгонго чейин токушум керек донышкасы. Мен эсептеп көрөйүн. 24. Ушундай болот донышкасы. Карасаңар, көрүнүп турат. Рельефный столбиктер 8. Андан оң рельефныйдын алдында столбик с накид дагы көрүнүп турат. Ушундай болуп көрүнүп калат. Жип кошулуп кеткен ушул жерлеринде. Ал эми кийинки ряддарда бул жипти кошпой кетебиз. 1, 2, 3. Токуп келдим.
Эми столбик сценокитти сол рельефный кылып токуйбуз. Андан кийин рельефныйдын алдында столбик сценокитем токуш керек эле, бирок токубайбыз. Оң рельефный токуйбуз. Көрүнүп турат кандай болуп калат столбик сценокитем жок болгондо. 4 сантиметр кылып токушубуз керек. Ушундай кылып кайталап. Төрт сантиметр. Эми резинкасын токуйбуз. Ал үчүн жипти алабыз, тартабыз дагы, экөөнү токуйбуз. Кайрадан жипти алабыз, тартып чыгабыз дагы, экөөсүн тартып токуйбуз. Крючокто 3 жип болуп калат, кайра үчөөнү бириктирип бир токуйбуз. Андан кийин рельефный токуйбуз. Оң рельефный. Андан кийин дагы башта токугандай кылып токуйбуз. Бир айланып келдим. Передний рельеф. Экөөнү бир аркасынан өткөрөбүз. Бир өткөрөбүз дагы, жипти тартып чыгабыз. Экөөнү чогуу кармап туруп. Өтө тыгыз тийилген үчүн көрүнбөй калат. Эки токуганыбыз бар ал жерде. Резинкасын бир размер крючокко кичинесинен токусоңор жакшы болот. Ошондо тыккан чыгат резинкасы. Акырында ушундай болуп
резинкасы 1, рельефный оң, 1 рельефный сол болуп калат. Ушул эки аркасына өткөрөбүз дагы. Сол токойбуз. Чогуу өткөрөбүз. Оң рельефный. Ушинтип кайталанып кете берет. Акырында 4 сантиметр болуш керек. Менде 4кө кичине жетпептир, боло берет бул деле. Мен кызыма кийгизип көрдүм, размери жакшы болду. Башка жакшы турду. Андан кийин жипти кыркабыз. Тартып алабыз дагы. Аркасына киргизип баштайбыз. Жакын кылып өткөрө беребиз. Алдына аркасына кылыпчы. Ушул жерден байлап койсок болот, ушундай кылып. Тартып алабыз дагы азыркы жибибизди. Дагы бир жолу байлайбыз. Чыгып кетпеш үчүн. Андай деле чыгып кетпейт, бирок ошентсе дагы байлап койгондун эч зыяны жок. Бул жакка өткөрүп коебуз. Кыркып коебуз ашчасын. Аркасынан дагы, алдынан дагы эч нерсе билинбейт. Ушул менен шапкабызды бүттүк. Сабак жаккан болсо, каналга катталып, подписаться кнопкасын басып койгонду унутпаңыздар. Жаккан болсо класстан басып, сурооңуздар болсо комментарийге жазып койсоңуздар болот. Ассалому алейкум.